Бул видеону чыгарбасам деле болбойт эле достор. Негизи 1 жылдан бери мен өзүм жашоо шартымды жана үйүмдү негизи мен Инстаграмга койгум келбейт. Кимгедир биз өтө бай жашайт деп билет экенбиз сырттан, кимгедир жөнөкөй бала деп билет экен. 1,5 комната болгон үйүмдү силерге көрсөтүп коеюн. Бак автосалон 3/7 үйүнү достор. Биз кандай жөнөкөй жашайбыз. Болгондо деле өтө простой достор. Эми кимгедир бул өтө оор тийсе керек, кимгедир үлгү болсо керек бул видео ойлойм. Негизи мен өзүмдү хайп кылгым келбейт. Үйүмдү жана мына кандай жашап атам, кандай болуп атат депчи. Автосалон ачканыма 1 жыл болгон болсо, бир нанды 5 бала бөлүшүп жейбиз биз иштечи, 5 бала бөлүшөбүз. Мен 100 сом тапсам, бардыгын бөлүп берем да, ачыгы да достор. Мен 100 сом тапсам, мен 70 сом алайын дебейм да, 30 сомду калганына бөлөйүн дебейм да. Мындай эле айтайын силерге. Канча тыйын түшсө, ошол жерден сиздер берип аткан услугага, ошол жерден бүт балдар ошол жерден сиздердин берип аткан акчаңарга тиричилик кылат достор, ачыгы да. 1 жылдан бери жакшы иштедим, алхамдулилля, результат кылдык, элге танылдык. Тапканыбыз ушинтип эксандарга, жакшы нерселерге кетип атат достор. 1 жылда мен өзүм байып кетсем деле болот эле да, ушунча возможность бар эле мендечи. Мен анткен жокмун достор. Мына үйүм. Мына достор. Ушул менин үйүм болот. Көрдүңөрбү? 5 метр, буягы 2,5 метр. Мен дайым кыла турган могу брусум, жана турнигим да. Бери досум алып келген пресс. Хадия болгон 2 кочкор. Негизи тартып чыгарайын дебедим эле достор. Эл ойлойт экен да, бака байып кетти, адам тогутпой калды депчи. Бирок кандай бала эмесмин мен достор. Мен жокчулукта чоңойгон балам, мына үйүмдү эле көрсөтүп атам, мындай. Мен мындай айдап жүргөн машинам деле бардыгы ол клиенттердики достор, ачыгы да. Мен деле условиясы бар, жакшы үйлөрдө жашагым келет, ачыгы да достор. Иншалла эми силер колдоп турсуңар, 2025 жакшы ийгиликтерге жетебиз достор. Кудай кааласа, баары сиздердин колдооңор менен болуп атат. Көрдүңөр да мына. Молодежь, силерге үлгү болсун, жаш жигиттер. Менин үйүм 1,5 комната. Көрдүңөр, 5 метрге 2,5 метр. Даже до конца бүт элек пискоблоктон эптеп эле салып койгом мен үйүмүчү. И то бул мен бир тууган акамдын үйү, өзүмдүн үйүм эмес болчу. Не то ойлобогула, бул каждый рекламадан 1000 сомдон урат депчи. Бул рекламага мен кыпынчан немем жок да, ортодочу, акчачы. Кызыкчылыгым жок. Аерде иштеген балдарга кетет, ашкан эксанга кетет. Биз ушинтип ниет кылганбыз башында элечи. Анан мамлекетке кетет, налоговыйга. Так что жигиттер, сиздерге үлгү болсун. Мына мен үйүмү зыңкыйтып салып алсам болот эле ушу 1 жылдын ичиндечи. Жок, иншалла мен элге иштеп берейин деген максатым ушул. Кудайым буйрса, сиздердин кызматыңарды кылып жүрсөк, Аллах Таала бир жагынан себеп кылып туруп, иншалла үйөм болуп калат 2025. Кудай кааласа, жакшы зыңкыйган үй алабыз, Кудайым буйрса. Так что жакшы мотивация жаштарга. Только иштегиле, тириликти кылгыла, үйүңөрдү самый главное, үй бүлөңөрдү жакшы карагыла. Иншалла баары сонун болот. Ассаламу алейкум.